Москва убактысы боюнча таңкы саат 8-де Россиянын борборунда 6 шайлоо тилкеси эшигин ачты. Жалпы Россия боюнча мекендештер 21 шайлоо участкасына добуш беришет. Россияда шайлоочулардын саны 58.572 жаранды түзсө, алардын жарымынан көбү же 34.383 шайлоочу Москвада катталган. Шайлоонун жүрүшүндө ар бир партиянын байкоочулары тыкыр көз салып турат. Участкалык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү санитардык аралыктын сакталышын катуу көзөмөлгө алууда. Шайлоочулардын дене табы өлчөнүп, аларга бет кап жана кол кап берилүүдө. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо Россиянын 16 шаарында өтүүдө. Алардын ичинен Самара, Хабаровск, Краснодар жана Казан шаарларында биринчи жолу шайлоо тилкелери ачылды. Өмүрүмдө биринчи жолу шайлоого келишим. Атайым бүгүн жумуштан жооп сурап, ушул шайлоого катышайынчы деген, бир таза шайлоо өтөт деген үмүттө келдим. Азыркы мүнөттөргө баары ойдогудай эле жүрүп жатабы, мындай эч мыйзам бузууларды байкабай элексизби? Мыйзам бузуу жок, баары тартиби менен болуп атат. Башталышы аябай жакшы. Элдерибиз кайдыгер карабайт деп ойлойм. Кыргызстаныбыздын, мекенибиздин келечеги үчүн баарыбыз кайдыгер карабастан шайлоону жакшы өткүзүп алайлы, баарыбызга ийгиликтер болсун.